Бүгүн 14-июль күнгө шейшемби облус аймагынан алынган жаңылыктар менен тааныштырып, студияда мен Рахат Бейшалиева, саламатсыздарбы. Алгач күндүн маанилүү окуяларынан кыскача. Талаш шаарында жер алдындагы заманбап таштанды урналары орнотулду. Жер алдына контейнерди атайын деп жазып, желим баштыктар, айнек идиштер деп атайын жазып койдук. Ушул Айтматов районунун Чолпонбай айыл аймагындагы эгин чабык иштери башталды. Сууга түшүүдө сак болуңуз. Кырсыктарды алдын алуу максатында түшүндүрүү иштери уланууда. Куткаруучулар карайт, өтө кичинекей балдарды өзүнүн ата-энелери келип, ошо түшүп карашып атат. Талаш шаарында алгачкы жолу жер алдындагы заманбап таштанды урналар орнотулду. Долбоорду ишке ашырууга жергиликтүү бюджеттен 1 миллион 555 миң сом бөлүндү. Кыргызстан боюнча экинчи жолу орнотулган бул урналар таштандыларды өз-өзүнчө бөлүп чогултууга мүмкүнчүлүк түзүп, айлана чөйрөнүн тазалыгын сактоого шарт түзүүдө. Кененирээк кийинки материалда. Саламатсыздарбы, урматтуу шаар тургундары. Талаш шаарында таштанды маселеси буга чейин элдик жыйындарда бир нече жолу көтөрүлүп келген. Айрыкча көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары таштандыларын өз убагында чыгарылбай, айлана чөйрөнүн булганышына байланышкан көйгөйлөрдү айтып келишкен. Бул маселени чечүү максатында шаарда алгачкы жолу жер алдындагы заманбап урналар орнотулду. жарандарга кайрыла турган нерсебиз ушул жер алдына контейнерди атайын деп жазып, желим баштыктар, айнек идиштер деп атайын жазып койдук. Ушул боюнча жарандарыбыз, ушул жердин жашоочулары ушундай кылып таштап беришсе, бизге да жеңил болот. Бунун өзүнүн турган жери азыр 2 метр тереңдикте, рабочий 1,70 болуп жасалды тереңдиги. Бул бетону бул жерден куюлду, калган үстүндөгү механизм бардыгы Ош шаарынан жасалып келди. Жаңы урналар көп кабаттуу үйлөр жайгашкан аймакка орнотулуп, желим, кагаз жана айнек сыяктуу таштандыларды өзүнчө бөлүп таштоого ылайыкталган. Бул Кыргызстан боюнча экинчи жолу ишке ашырылган долбоор. Урналардын негизги бөлүгү жер алдында жайгаштырылгандыктан, сыртка жагымсыз жыт чыгарбай санитардык талаптардын сакталышына шарт түзүлөт. Жыл башынан ошол жер алдына таштанды таштоочу контейнерлерди орнотуу боюнча жергиликтүү бюджеттен акча каражаты бөлүнгөн. Азыркы учурда 1 миллион 555 миң сомго ушул контейнерлер толугу менен жасалды. Бунун ар бири 1 тоннадан, азыр бир локацияда 6 контейнер турат. 6 тонна бир чыгарылганда 6 тонна чыгарылып кетет. Ушул мынакей көп кабаттуу үйлөргө быйылга проба катары берилип атат. Кудай буйрса, ушул кышта көрөбүз. Эгер баардыгы жакшы болсо, кийинки жылга дагы бир 10 локацияга жер алдына контейнерди орнотсок деген пландарыбыз бар. Жер алдындагы урналар бир жумадан бери пайдаланып жатат. Коммуналдык кызмат көрсөтүү ишканасынын жумушчулары таштандыларды күн сайын чыгарып турушат. Жайгаштырылган урналарды бошотуу үчүн атайын техника колдонулат. Алгач урна атайын механизм аркылуу жер алдынан көтөрүлүп, андан кийин ичиндеги таштандылар чыгарылат. Азыр муну күнүгө алып кетебиз. Күнү эртең менен эртеге алып кетип атабыз. Бул азыркы таштанды таштоочу жай жакшы заманбап салынды. Бул жакшы жетишкендик. Талашта биринчи жолу болуп атат бул. Мурун болсо бу жерде аябай чачылып, аябай жүдөтчү бизди. Талас элинен суранарым бул таштандыга баарын өз-өзүнчө салып берсе, атайын жазуулар менен салып таштандылар салып берсе, бизге да оңойраак болот эле. Жер алдындагы урналар 12 көп кабаттуу үйдүн жашоочуларын тейлейт. Тургундардын айтымында, заманбап урналар таштандыларды таштоо жана айлана чөйрөнүн тазалыгын сактоого шарт түзөрүн кошумчалайт. Жерде мусор таштаган урнага аябай сүйүнүп атабыз. Жакшы болду. Ато күндө аябай кагаздар учуп, шаардын ичин булгап, территорияны аябай жаман кылып, жаман көз карашта көрүнүп аткан. Азыр аябай жакшы болуп калды. Бүгүн келип, Кудай буйруса, бул жаңы курулган урналарга таштап атабыз мусорларды. Бу жердеги чоң чакаларды да бүгүн жыйнаштырып алып кетишти жумушчулар. Аябай жакшы жетишкендиктер сүйүнүп атабыз. Заманбап. Кудай буйруса, биз дагы карап кичинекей жаш балдарды ушуга таштагыла деп үндөп атабыз.
Адистердин айтымында долбоор ийгиликтүү болсо, мындай заманбап таштандуу урналарын шаардын башка аймактарына да орнотуу каралууда. Таңсыл Нуржан кызы, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Талас шаары. Кезектеги демаркациялоо иштеринин алкагында бүгүн Кыргызстан менен Тажикстандын тиешелүү өкүлдөрү биргеликте Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын мамлекеттик чек аралары кесилишкен жерден башталган тилкеге алгачкы чек ара мамычаларын орнотуу башталды. Мамлекеттик чек араны 2002 жылдын декабрында башталган делимитациялоо процессинин толук жыйынтыкталышы эки коңшу өлкөнүн ортосундагы мамилелеринде жаңы барак ачкан тарыхый жетишкендик болду. Бул жыйынтыкка Кыргызстан президенти Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун саясий акылмандыгы, өз ара ишеними, ошондой эле коңшулук, өз ара урматтоо, тең укуктуулук жана эки тараптын мыйзамдуу кызыкчылыктарын эске алуу принциптерине болгон бекем умтулуусунун аркасында жетишилди. 2025 жылдын 13 мартында Бишкекте эки мамлекеттин башчылары Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимге кол коюшкан. Бул чек ара аймактарында ишенимди андан ары бекемдөө жана узак мөөнөттүү туруктуулукту жана туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуу үчүн бекем эл аралык укуктук негиз түздү. Демаркациялоо процесси башталгандан бери жалпы узундугу болжол менен 416 чакырымды түзгөн мамлекеттик чек ара тилкесинде биргелешкен талаа иштери жүргүзүлдү. Кыргызстандын Баткен облусунун Баткен жана Илек райондорунун, ошондой эле Тажикстандын Сокт облусунун Исфара жана Конибот шаарларынын Бобожон Гафуров, Жабор Расулов, Спитамен жана Девашчиш райондорунун чектеш аймактарынын алкагында 1627 чек ара белгиси үчүн алдын ала координаттар жана орнотуу жайлары аныкталып, алар жыгач жана металл казыктар менен белгиленди. Тараптардын белгилөөсүндө мамлекеттик чек араны эл аралык укуктук жактан тариздөө жана туура демаркациялоо, аймактык коопсуздукту чыңдоодо, чек ара аймактарынын туруктуу социалдык экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылууда, өз ара пайдалуу кызматташтыкты кеңейтүүдө жана Кыргызстан менен Тажикстандын бир тууган элдеринин ортосундагы достук мамилелерди андан ары тереңдетүүгө маанилүү фактор. Таласта алгачкы жолу өстүрүлгөн Россиянын элиталык буудайы мол түшүм берди. Маалыматка караганда, элиталык Алексеевич сортундагы буудай Манас районундагы 5 кадам айыл чарба кооперативинде биринчи жолу өстүрүлдү. Манас райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын маалыматына ылайык учурда 1,5 гектар жер жыйналды, 1 гектарынан 100 центнерден түшүм алынды. Теманы улай, Айтматов районунун Чолпонбай айылындагы жетиген 777 чарбасы күзүндө 40 гектар жерге элита сортундагы күздүк эгинин эккен. Учурда аталган райондо дан эгиндерин оруп жиноо иштери башталды. Үрөн чарба чабылган эгиндин гектарынан 70 центнерден дан бастырууда. Оруп жиноо иштерине кабарчыбыз Орозбек Бейшибаев күбө болуп келди. Өткөн жылы жамгыр жабай кургакчыл суга суусу тартыш болуп, дыйкандар эккен айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмү кескин түрдө азайган. Быйыл суга болгон нааразычылыктар жоюлуп, түшүмү да арбын болууда. Мына оруп жыйнап атабыз азыр буудайды. Бул Алексеевич сорту. Былтыр өкмөттөн берилген 3% кредит берилген, ошо үрөн жакшы үрөндөрдү алууга. Ошол акчаны алып, Россиянын ошо Красноярскийден алып келгенбиз, элита сорту Алексеевич. Ошону мына былтыр убакытты сеп, сугарып, өзүнө тийиштүү азыктарын берип сепкенбиз. Суу кенен болуп, быйыл мына 2 суу ичти. Азыр буудайлар даны толуп, Кудай кааласа буюрса, мына азыр чабып жыйнап атабыз. Ошо мына 70ден айланып атат. Үрөн чарба сентябрь айында 40 гектар жерге Россиядан келген Алексеевич жана Безостуу 100 элита сортундагы күздүк буудайдын үрөнүн сепкен. Үрөн чарбага биз өткөнү 4 жылдын жүзү болду. Мына жылда астан болуп отуруп, мына көбөйтүп, бара мына өзүбүз үрөн алып келгенге жетиштик да азыр. Өзүбүз үрөн алып келип жетишип, мына эми азыр Кудай кааласа быйыл ушундай болуп айланып бере турган болсо, бир 150-200 тоннага жакын үрөн болуп калат деп турам, баары толук чабылганда буюрса, Кудай буюрса. Быйыл дотация менен беребиз, ошо 30% өкмөт төлөйт. Калган дыйкандар төлөйт, ошондо арзан түшөт да дыйкандарга. Бул жолу бир дыйкандарга 30 сом, 33-35 сом тегерегинен айланып калат да. Биринчи рет продукцияга буудай болот Алексеевич сорту.
өтө жакшы адаптация болду бизге. Эмдиги жылы будан да көбүрөөк түшүм берет. Биринчи жылы эгилди, адаптация болду Кыргызстанга. Чолпонбай айылынын тургундары Амил Соорбеков 2 жылдан бери далегиден боруп жиноо иштери башталгандан бери 2 зил жүк ташуучу автоунасы менен арпа буудайларды ташып элге кызмат көрсөтөт. Чолпонбай айылынын тургуну Илязаке Төрөкулов ушул түшүмдүн мээнетин көрүп аткан себеби убагында сугарып, убагында дары-дармегин берип дегенден. Убагында суларын берип, ошонун жыйынтыгын быйыл көрүп атырбыз, буюрса Кудай кааласа. Былтыркыдан караганда быйыл 60-70 центнерден будай түшүм берип атыр. Илязакен бирге көп мээнет кылган аркасынын жыйынтыгы ушул болуп атыр да. Биз жыйын терин учурунда комбайндын отпускасын ташымай, данды ташып берип, төкпөй чачпай үйүнө апарып бериш. Биздин кызмат ошол. 2 машинабыз бар. Ошо 2 машина менен комбайн токтотпой, элдин түшүмүн төкпөй чачпай ташып жүргөн кызмат кылып жүрөбүз биз. 7-ге 77 үрөн чарбасы өткөн жылы дыйкандарга 150 тоннага чейин үрөн даярдап берсе, быйыл 200 тонна үрөн менен камыз кылуу алынып турат. Орозбек Бейшебаев, Алтыбак Мейманбеков, Айтматов району. Жаратылышты коргоо ар бир жарандын жана ар бир ишкананын милдети. Мыйзам талабына ылайык айлана чөйрөгө таасир тийгизген бардык ишканалар жыл сайын экологиялык төлөмдөрдү жүргүзүп келишет. Талас облусу боюнча 250 ишкана ири соода борборлору төлөм жүргүзүп келсе, бүгүнкү күндө анын саны 700гө жеткен. Кененирээк кийинки материалда. Талас регионалдык башкармалыгынын маалыматына ылайык айлана чөйрөнү коргоо жөнүндө мыйзамдын жана тиешелүү өкмөттүн токтомунун негизинде айлана чөйрөнү булгоочу заттар боюнча адистер тарабынан мекеме ишканаларга, ири соода борборлоруна байма-бай түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет. Айлана чөйрөнү булгагандыгы үчүн ишкерди калган субъектлер жылына бир жолу төлөм иштерин жүргүзүлүшү керек деген. Буга чейин биз ушундай жаныбызда турган ошол эле Ширин Мончосу, Эконом супермаркети баягы Талас шаарынын ичиндеги чоң ишкерди калган субъектилерди камтыган болсок, быйылкы жылдан баштап биз ошол ишкердиктин кайсы түрү болбосун чоңбу кичинеси баарын өзүбүздүн реестрге камтып, төлөм иштерин жүргүзүүгө өзүбүздүн иштерибизде кылып атабыз. Анан ушул сөзүмө улай эле баягы Талас шаарында дебей, Талас областындагы ишкерди калган субъектилердин бардыгын ээлерине кайрылып кетерим. Экологияга төлөнүүчү баягы абаны булгап ар кандай саркынды сууларды болобу, таштанды калдыктарын болобу, айлана чөйрөнү булгап зыян келтиргендиги үчүн төлөм акысын өзүнүн убагында жүргүзүп кетериңиздерди баса белгилеп айтып кетер элем. Адистердин айтымында айлана чөйрөнү коргоо жөнүндө мыйзам 1999-жылы 15-беренин негизинде кабыл алынган. Айлана чөйрөнү булгаган субъектилер жыл сайын экологиялык төлөмдөрдү жүргүзүүгө милдеттүү. Эскерте кетсек, Талас облусу боюнча мындай төлөмдү 250гө жакын ишкана жүргүзүп келсе, бүгүнкү күндө алардын саны 700гө жеткен. Жеке ишкерлик субъектилерге бүгүнкү күндө азыр Талас регионалдык экология башкармалыгынан кызматкерлери келип бизге түшүндүрмө берип кетишти. 99-жылы чыккан мыйзамга ылайык 15 берененин кызматын түшүндүрүп кетишти. Ар бир ишкерлик субъект өзүнүн иши алып бараткан ишине жараша баягы өзүнүн 1 жылдык мөөнөтүнүн ичиндеги төлөмдөрү бар экен. Ошол боюнча азыр кабар алдык. Буйруса ойлойм, эми тыгыз иш алып барабыз деп, тиешелүү төлөмдөр боло турган болсо, ал төлөмдөрдүн баардыгын төлөп беребиз. Ишканалар тарабынан айлана чөйрөнү булгоочу заттар, саркынды суулар жана өндүрүштүк тиричилик калдыктар үчүн төлөнгөн экологиялык төлөмдөр кайрадан айлана чөйрөнү жашылдандыруу иш-чараларын каржылоого багытталган. Биз Эконом супермаркетибизге экология тарабынан сотрудниктери келип, өздөрү бизге аныктамаларын беришип, түшүндүү иштерин жүргүзүп турушат жыл сайын. Биз өзүбүздүн атыбыздан төлөмдөрдү убагында төлөгөнгө аракет кылып турабыз. Биз өзүбүздүн артыбыздан саркынды сууларды жана таштандыларды таштап турган үчүн, айлана чөйрөнү булганып жаткан үчүн биз тарабыбыздан ошо төлөмдөрдү убагында төлөп турган жардам деп ойлойм да. Биз бир жылда 8 миңге жакын акча төлөйбүз го дейм. Бир жолу жылына төлөнөт да ал.
Талас регионалдык башкармалыгы айлана чөйрөнү коргоо боюнча мыйзам талаптарын так аткарууга чакырат. Нурайым Дөөлөтова, Мелис Элебесов, Талас шаары. Жайдын аптаптуу күндөрүндө сууга түшкөндөрдүн саны көбөйүүдө. Мындан улам сууга чөгүү учурларын алдын алуу максатында өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери шаардагы бассейндерде жана кооптуу аймактарда түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Темага кабарчыбыз токтолот. Аба ырайынын ысышы менен жарандар бассейндерге жана суу жээктерине көбүрөөк бара башташты. Бирок айрымдары коопсуздук эрежелерин сактабай, каналдарга жана агын сууларга түшүүдө. Коопсуздук чараларын алдын алуу үчүн куткаруучулар жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Эс алуучуларга балдарды кароосуз калтырбоо, уруксат берилбеген жайларга сууга түшпөө жана коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча эскертүүлөрдү беришти. Бул иш-чара негизи өзүңүздөргө белгилүү болгондой бат-бат болуп турат. Бүгүн сууга түшкөн элдер көбөйүп атат. Колдон келсе ушундай бассейнге келип түшүшүн чакырат элек. Анткени жаш балдар азыр бүгүнкү күндө ата-энесинен уруксатсыз эле Талас дарыясына сууга түшүп, бир эле жаш балдар эмес, эс алууга чыккан чоң эле кишилер деле ичкилик ичип алып, ар кандай жерлерге барып, ошо сууга түшүп, өзү баягы жабыркап калган учурлар көп болуп атат. Рейдтин алкагында өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери бассейндердин бирине барып коопсуздук талаптарынын аткарылышын текшеришти. Биз бул Алымбек ата бассейни эртең менен 10-дон кечки 8:30 чейин иштеп жатабыз. Көзөмөлдөр каралып атат, 2 куткаруучу бар, көзөмөл камералар коюлган ар бир жерде. Чоң бассейнде ар бир жеринде белгилер бар. Жанагы мынча метр деп жазып койгонбуз. Куткаруучулар карайт, өтө кичинекей балдарды өзүнүн ата-энелери келип кошо түшүп карашып атат. Адистер ата-энелерди балдарын көзөмөлдөөсүнө чакырат. Анткени жыл башынан бери Талас шаарында сууга чөгүп 4 жаран каза болгон. Мындай кырсыктарды болтурбоо жана алдын алуу максатында түшүндүрүү иштери мындан ары дагы улантылат. Таңсыл Нуржан кызы, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Талас шаары. Талас облусунун коомчулугу саламаттык сактоо тармагы оор жоготууга учурады. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоосунун атилишинеге белгилүү дарыгер Сатаев Бешиналы Сатаевич 82 жашында дүйнөдөн кайтты. Бешиналы Сатаев 1944-жылы Талас облусунун Талас районуна караштуу Көпүр Базар айылында төрөлгөн. 1963-жылы медициналык институтунун дарылоо факультетине тапшырып, аталган окуу жайда 1972-жылы аяктап, алгачкы эмгек жолун нейрохирургиядан баштап, андан кийин Кемин районунун Орловка айылындагы Токен заводунда врач-невропатолог, 1974-1976 жылдары Мурдагы Фрунзе шаарындагы номер 1 ооруканада врач-невропатолог болуп эмгектенген. 1976-1978 жылдары номер 4 шаардык ооруканада неврология бөлүмүнүн башчысы. 1978-1988 жылдары Талас облусунун Бакый Ата районуна которулуп келип, башкы дарыгердин орун басары, поликлиниканын башчысы, врач-невропатолог, нарколог кызматын аркалаган. 1988-1990 жылдары Чүй облусуна караштуу Сокулук райондук ооруканасында врач-невропатолог болуп эмгектенген. 1990 жылы Талас облусунун медициналык эмгектик эксперттик комиссия мекемесинин жетекчиси болуп дайындалып, дээрлик 25 жыл эмгектенди. 2013-2021 жылдары медициналык социалдык эксперттик комиссия мекемесинде эксперт дарыгер катары эмгектенди. 2021 жылдан 2025 жылга чейин ооруканада врач-невропатолог болуп иштеген. Бешиналы Сатаевич өмүрүнүн 50 жылдан ашык убактысын калк саламаттыгына кам көрүүгө жумшады. Кайсы гана мекемеде иштебесин, өзүнүн мол тажрыйбасын жаштарга бөлүшүп, мыкты насаатчы катары кесиптештеринин эсинде калды. Бешиналы Сатаевич үй бүлөдө 4 кыз, 4 уулдун атасы, 15 небере, 3 чөйрөнүн чоң атасы эле. Бешиналы Сатаевичтин каза болгонуна байланыштуу анын үй бүлөсүнө, жакын туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы айгармыктуу өкүлчүлүгү, Талас облустук ардагерлер кеңеши, Талас облустук Чолпон Мамбетов атындагы биргелешкен ооруканасы, Талас облустук ички иштер башкармалыгы, Талас райондук ооруканасы, Талас районунун Каракол айыл өкмөтү.
Бүгүнкү күндүн маанилүү жаңылыктары мына ушундай болду. Ушул жана башка жаңылыктардын баары биздин социалдык баракчаларга жайгаштырылды. Алдыда эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат. Саламатта болуңуздар.